Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, сиздер менен кайрадан эле эфирде мен Айжамал Амирова болмокчумун. Дарыгерлер эмдөө өзүңдү жана жакындарыңды жугуштуу илдеттерден коргоонунун эң ишенимдүү жолу экенин айтып келишет. Дүйнө мамлекеттери менен катар Кыргызстанда да жаңы төрөлгөн балдардан тарта чоң кишилерди да белгиленген ооруларга каршы эмдөө жүрөт. Ал эми акыркы 3 жылдан бери коронавирус илдетине каршы эмдөө иштери активдүү жүрүүдө. Ошол эле учурда эмдөө өнөктүгүнө кайдыгер караган же болбосо таптакыр эле баш тарткан жарандарыбыз да жок эмес. Биз бүгүн адам баласынын саламаттыгы үчүн эмдөөнүн мааниси тууралуу сөз кылабыз. Ал эми бүгүн көрсөтүүбүздүн коногу эпидемиология бөлүмүнүн бөлүм башчысы Авазбек Исраев келип отурат. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Анда эмесе алгачкы эле суроону узатсам, алгач эмдөөнүн адам баласынын ден соолугу үчүн маанисине токтолсоңуз, эмне үчүн эмдөөдөн өтүүбүз керек? Биринчи кезекте биз ушул эмдөөнү башкача вирустарды айта турганбызок, вирустардын эми көпчүлүк 90%дан жогорусу бул өзүнүн атайын вируска каршы бир препарат, ошого таасир эте турган бир дары-дармек жок болгонуна байланыштуу бул ошол оорудан сактануунун бирден бир жолу болуп саналат. Бул эмдөөдү алуу менен биз өзүбүздү жана өзүбүздүн жакындарыбызды ушул кандайдыр бир оору, анын ичинде ушул ковид оорусунан өзүбүздү өзүбүз сактайбыз, жакындарыбызды да кошо сактайбыз. Ошон үчүн бул эмдөө алыш сөзсүз түрдө ар бир адамга керек да. Алышыбыз керек. Негизи ар бир жаран белгиленген убакытта эмдөөдөн өтүүсү керек эмеспи? Анан ошол эмдөөлөр кайсыл ооруларга каршы качан берилет? Ал оорулардын дарысы жокпу же коомчулук үчүн кесепети коркунучтуубу? Сөзсүз түрдө эмдөө алыш керекпи? Бүгүнкү күндө биз баягы Кыргыз Республикасынын баягы саламат сактоо министрлиги бар. Ошол министрлик атайын ушул кыргыз жарандарынын ушул ден соолугун чыңдоо максатында атайын өзүнүн буйругу чыккан. 276 буйрук. Бул баягы улуттук ушул эмдөөнүн календары. Башкача айтканда бала төрөлгөндөн баштап кийинки жаштардагы бериле турган өзүнүн ирети менен ушундай календар менен биздин медициналык кызматкерлер ушул эмдөө жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү күндө бул башталганда эле биринчи бала мисалы төрөт бөлүмүндө төрөлгөн болсо, ошол жерден эле биринчи сарык оорусунун Б түрүнө каршы, андан кийин ошол төрөт бөлүмүндө болуп жаткан мезгилде чыкканга чейин ушул туберкулезге каршы эмдөөлөрдү алат. Мындан сырткары жана бизде өзүбүздүн ар кандай ооруларга, мисалы көк жөтөл, кептөөр жана башка ушул 2 айлыгында, 3,5 айлыгында, 5 айлыгында ушинтип 16 жашка баргандан кийин ар бир 10 жылда АКДС деген ушундай бизде вакцина бар, ошолорду алып, бул дагы болсо жаңы эле айтып кеттим, ошол кээ бир вирустуу оорулар аларга дары жок да бүгүнкү күндөчү. Мунун сактануунун бирден бир жолу, жакшы жолу десек дагы болот, эң баягы керектүү жолу бул эмдөө. Эмдөөдөн өтүшүбүз керек. Ошол эле убакта жана эле айтып кеттим, коронавирус оорусуна, COVID-19 деп атабыз, ушул COVID-19 оорусуна сөзсүз түрдө биз эмдөөдү алышыбыз керек. Себеп дегенде мында дарылоо негизинен ушул симптоматикалык түрдө жүргүзүлөт да. Башкача айтканда, баш ооруса баш оору дары ичебиз, ич ооруса ич оору дары ичип туруп, ошон үчүн биз эмдөө сөзсүз түрдө бизге зарыл, алышыбыз керек. Эмдөөдү алсак, бунун өзүнүн ушул вакцинасы кандай вакцина экенине байланыштуу бизде ушул иммунитет пайда болот да ушул ооруугачы. Көпчүлүк кишилерде өзгөчө жаш балдар эмдөөдөн кийин ийне сайылган жери кызарып же шишип, анан булчуңдарыда бир аз ооруксунуу, кээде дене табынын көтөрүлүшү сыяктуу учурлар болот. Анан бул боюнча түшүндүрмө берип өтсөңүз. Баягы эмдөөдү алгандан кийин сөзсүз түрдө бул эмдөө биздин организмдеги бир сырттан келген бир башкача бир нерсе болуп атат да, зат болуп атат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул кызаруу болот. Бул өзүнүн баягы бизде сызгыч менен, линейка менен өлчөп туруп, ошонун ашпаса бул жөн эле организмдин ушул сырттан келген бир затка жообу болупчу.
мындан коркпош керек. Эгерде ушул размери өсүп кетсе же болбосо дене табы ашыкча көтөрүлүп кетсе, анда медициналык кызматкерге кайрылуу керек. Сөзсүз түрдө бул баардык эле ушул организмдер сырттан келгенге өзүнүн реакциясын берет да. Мындан коркпош керек. Оорушу мүмкүн, кызарышы мүмкүн, шишиши мүмкүн. Ошол эле убакта жанагы биздеги сууктан сакташ керек ошол алган жерди. Себеби организмде көп üşүсө, бул организм иммунитет пайда болбой калат да. Андан сырткары алкоголдук ичимдиктерди ичпеш керек, көп ачуулуу неме кылбаш керек. Баягы чарчабоо керек, оор иш кылып же ушундай өзүнүн нормалары бар да, мындай айткандачы. Ошолорду сактасак, иммунитет толук түрдө организмде пайда болот дагы. Ушул сырттан келген кайсыл вирустук инфекцияга биз вакцина алган болсок, ошого толук түрдө таасирин берет, тосот, мындай айткандачы. Мисалы үчүн жаш балдар төрөтканада жаткандан баштап ошондой эмдөөлөрдү алып баштайт да, анан ар ай сайын алып турушабы же 3 айлыктан 6 айлыкта деп ушундай бөлүнөбү? Бизде атайын анан ошол мисалы үчүн ар ай сайын алганда именно кайсыл ооруларга каршы эмдөө алышат? Биз жана эле айтып кеттим, улуттук календар боюнча биринчи төрөлгөндө, роддомдо жүргөндө 24 саат ичинде, андан кийин роддомдо ошол жаңы төрөлгөн бала болгон мезгилде, андан сырткары бул мезгилде жана 2 инфекцияны айттым, гепатит Б менен туберкулез, кургак учук оорусуна каршы. Андан кийин 2 айлыгында бизде пента деген вакцина бар. Мунун баягы курамында көк жөтөл бар, кептөөр бар, сенеги оорулары бар, гемофилдик инфекцияга каршы ушул эмдөөлөр бар да. Мындан сырткары ИПВ, анан ОПВ деген бар. Бул пневмокок ооруларына каршы берилүүчү, анан шал ооруларына каршы жакында эле бир 2 жыл болуп калды, ротавируска каршы ушул курамында, ушул вакциналардын курамында ушул ооруларга каршы ушул вакциналарды берип баштадык да. Мындан сырткары мен жана эле айтып кеттим, 2 айлыгында берилет, 3 айлыгында берилет, ревакцинация деп коет. Ушул кайтарып эле ошону берет. Себеби ошол баланын организминде толук түрдө коркпой турган түрдө, кээ бир ошондой оорулар чыгып кетсе коркпой турган түрдө иммунитет пайда болуш үчүн ошон үчүн кайта беребиз да. Мисалы 2 айлыгында берсек, 3 айлыгында эле ошол эле вакцина, кээ бир вакциналарды алып тастайбыз. Болбосо ошол эле кайра вакциналарды кайталайбыз. Мисалы 3,5 айлыгында ушул эле пента вакцина деп атабыз, ИПВ, ОПВ үчөө берилет. Рота вакцина берилбейт да. Ушундай кылып туруп өзүнүн ушул улуттук баягы эмдөө календары боюнча ошол вакциналарды берип келебиз. Ал эми ковидке каршы кайсы вакцина берилүүдө азыркы учурда, анан ошол ковид оорусуна каршы вакцинанын этаптары тууралуу да тагыраак маалымат берип өтсөңүз. Бүгүнкү күндө ошол облус боюнча ковидке эмдөөнүн 3 этабы болсо, ошол биринчи этабында биздин область боюнча азыр 60% жарандар эмдөөдү алды. Экинчи этап менен 54% алды. Үчүнчү этапта бул бустерный деп коет, азыр айтып берем, бустерный доза боюнча дагычы. Бул боюнча 12958 жаран бүгүнкү күндө ушул бустерный же болбосо үчүнчү дозасын алды. Өзү бүгүнкү күндө биз ушул күнгө чейин эң акыркы биздеги ковид бул жылдын 4-апрелинде катталган. Андан кийин келип июль айында катталды, июль айынын аягындачы. Ошол апрель айына чейин бизде вакцинанын түрлөрү көп эле. Андан кийин кандайдыр бир себептер менен ушул азыр вакцинанын түрлөрү бир эле түр вакцина берилип атат. Verocell деп коет. Бул Кытайдын вакцинасы. Азыр биз күтүп атабыз, ошону Pfizer деп коет. Американын ушундай вакцинасы, ошону күтүлүп атабыз. Бизге Баткенге ушул келсе, келиш менен ушул эмдөө пункттарына таратып бергенгечи. Негизи вакцинация 3 түрдө өткөрүлөт. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Биринчиси алган күн боло турган болсо, экинчи эмдөөдү алыш бул 21 күндүн ичинде болот. Андан кийин 6 айдан кийин ушундай айырмалары бар да, 3 айдан кийин, 6 айдан кийин. Биринчи вакцинаны алганда адамда иммунитет пайда болот. Андан кийин экинчисиде ошол иммунитетти калтырышыбыз керек.
үчүнчүсү да кайра организм эстен чыгарып калбаш үчүн бустерный кошумча доза деп коет. Бул ошол көбүрөөк срокко жетиш керек деп туруп, кайра организмди эстетип туруп, ушул бустерный доза деп туруп беребиз. Бул 1700 буйрук менен, Саламат сактоо министрлигинин буйругу менен баягы кошумча болуп чыккан. Ушул буйруктун негизинде ушул бустерный дозаны жарандарга ушул берип келебиз. Азыркы учурда кош бойлуу аялдар жана балдарга дагы вакцина алганга болот деп буйрук чыкты да. Анан бул боюнча пикириңизди уксак. Кээ бир мамлекеттерде, ушул эле биздин баягы коңшулаш мамлекеттерде ушул кош бойлуу аялдарга уруксат берилген, жана жаш балдарга дагычы уруксат берип келген. Бирок биздин баягы Саламат сактоо министрлигинде ушул бербей турайлы дегендей биз көз карашта болуп туруп, бүгүнкү күндө ошол Саламат сактоо министрлигинин 1700 буйругунун негизинде бир гана вакцинаны кош бойлуу аялдар менен жаш балдарга сунуштап келет. Ошо биздин Саламат сактоо министрлиги, бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо баягы уюму бул Pfizer деген ошол Американын вакцинасыны. Мындан башка мисалы түрлөрү көп да вакцинанчы, аларды бүгүнкү күндө сунуштай элек. Ушундай берсеңер болот кош бойлууларга, же болбосо жаш балдарга ушуну берсеңер болот деп. Мисалы ошол эле Россиянын ушул спутнигини пока бизге сунуштай элек бере бергиле деп, же болбосо Казакстандын вакцинасы бар, AstraZeneca деген вакцина бар. Ошолорду бизге сунуштай элек. Негизи коронавирус менен ооруп айыккандар да сөзсүз түрдө вакцина алышы керекпи? COVID-19 оорусу менен ооруп айыккандар бүгүнкү күндө толук изилденип бүтө элек. Иммунитет канча убакытка чейин сакталынат, болбосо канча жылга чейин жетет дегенгечи. Ошон үчүн биз дагы эле ушул Саламат сактоо министрлиги, биз дагы эле баягы ооруларды алдын алуу мекемеси дагы ушул сунуштап келебиз. Ооруп бүткөндөн кийин дагы алыш керек депчи. Себеби мен бүгүн ооруп бүтсөм, менде иммунитет пайда болот, бирок кайсы убакытка чейин иммунитет пайда болоорун буну азырынча бул жаңы чыккан инфекция болгон үчүн муну биз тактай элек да. Ошон үчүн ооруп айыккан адам дагы алыш керек. Негизи эле эмдөө акысыз болот эмеспи? Анын себептерин айтып кетсеңиз. Себеби ар бир баягы мамлекеттер өзүнүн жарандарыны ушундай оорулардан, ушундай кырсыктардан, бир жаман нерселерден коргош керек да. Ошол эле неменин арасында биздин ушу Кыргыз Республикасындагы өзүнүн мыйзамдары бар. Ошо мыйзамдарында көрсөтүлгөн жарандар кандай укукка ээ. Ошонун негизинде ушул вакцина алууду дагы биздин ушул Кыргыз Республикасы, анын ичинде Саламат сактоо министрлиги ошолордун дени сак болуш үчүн ошо эмдөөлөрдү жүргүзүп келебиз. Вакциналарды башка мамлекеттен сатып алабыз, жарандарга бекер беребиз да. Эмдөөдөн баш тарткан жарандарга кандай иштер жүрүп жатат? Түшүндүрүү иштеринде натыйжа чыгып атабы? Бизде азыр баардык эле эмдөөдү ала турган болсок, облус боюнча бул баягы эмдөөдөн баш тарткандар 550-дүн тегерегинде болуп атат. Бул боюнча бизде тынымсыз түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мисалы ала турган болсок, кээ бирөөлөр ушундай диний көз карашта, кээ бирөөлөр жанагы интернеттен көргөн, интернет булактардан көргөн кээ бир нерселерди, алардын арасында биз ушул биздеги Баткен облусундагы үй бүлөлүк медицина борбору менен биргеликте, ошол эле мезгилде ушул жергиликтүү бийлик менен биргеликте бул тынымсыз жүргүзүп келет. Себеби биз ушул түшүндүрүү иштерини алса кандай пайдасы бар, албаса кандай пайдасы бар ушул эмдөөлөрдүчү. Ошон үчүн бул тынымсыз бизде жүргүзүлүп келет. Акыркы учурда коронавирус оорусуна каршы эмдөө кандай жүрүп жатат? Анан жарандардын активдүүлүгү кандай? Облуста канча жаран эмделди 2022 жылдан бери? Статистика барбы сиздерде? Мен азыр эле айтып кеттим, баягы бизде өзү баардык эле мамлекеттерде 70% жогору болсо, ошол мамлекетте мындай айтканда иммунный прослойка деп коет, баягы иммунитет бар болот дагы. Кийинки баягы эпидемия же болбосо вспышка боло турган нерселердин алдын алса болот да, уже коркпой койсо болот. Бүгүнкү күндө бизде биринчи доза менен 60 деп жана эле айттым, экинчи доза менен 54% алды, элдердин 54%,
анан бустерный менен 12.958 жаран алды да. Эми сөзсүз түрдө бул вакцинаны алыш керек. Ушул жакынкы күндөр эле бир 3 күн алдың болдубу, бизде эмдөөдү алышыбыз керек деген ушундай акция өткөрдүк. Үй бүлөлүк медицина жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушундай эле немелерди, акцияларды өткөрүп, түшүндүрүү иштерини, ошондой эле пропаганда кылып туруп ушул вакцинаны алышчы. Ошондой эле иш-чара күнү кече ушул Кызылкая шаарында дагы өттү. Андан алдыңкы күнү Кадамжай облустун ар бир ушул район шаарларында ушундай акциялар жүргүзүлүп келет. Алышыбыз керек деп, же ошол 70%ке жетишибиз керек деп турчу. Ошондой иштер жүргүзүп келе атабыз. Азыр вакцина кайсыл жерде сайылып атат азыр элдерге алам дегендерге? Вакцина азыр бүгүнкү күндө ушул Veracell Кытай мамлекетинин вакцинасы бизде өзүбүздүн баягы кампада 300 доза бар. Мындан сырткары ошол үй бүлөлүк медицина, мисалы Баткен шаарына ала турган болсок, үй бүлөлүк медицина борборунда атайын жанагындай кылып туруп, бир жагынан кирип, бир жагынан кайра чыгып, ушул вакцинаны алганда 20 минут ошол жерде күтүп туруп, эч кандай бир реакция жүрүп кеткен жокпу, бир кубулуш жүргөн жокпу, организм жакшы элеби дегенде ошол жерде ачылган. Ошол эле мисалы эмдөө пункттары облустун ар бир район шаарындагы үй бүлөлүк, азыр эми жалпы дарыгерлик практика борбору болуп калды. Ошол жерлерге ачылган. Мындан сырткары элдер көп жерлердеги үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна ачылган. Ошол жерлерде азыр бүгүнкү күндө дагы ушул эмдөө жүргүзүлүп жатат. Аябай жакшы. Анда эмесе бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калганына байланыштуу сизге эркин микрофон берейин. Ушул эфирден пайдаланып туруп, ушул азыр эми эмдөө жөнүндө сөз болгондон кийин мен дагы өзүм баягы алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп келгенден кийин бул ушул бизди көрүп аткан жарандарга баарын айтабыз. Эмдөө алыңыздар депчи, себеби жана эле айтып кеттим, көп ооруларда, мисалы вирустук ооруларда дарыланууга караганда ушул эмдөөдү алып койсоңуздар өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды сактайсыздар да. Анан өзүңүздөргө жакын адамдардын дагы баягы коопсуз болот да. Эми ошолорду сактаңыздар. Негизи өзү эч ким оорубасын, Кыргызстан тынч болсун, аман болсун демекчи. Бүгүн ден соолук программасында адам баласынын саламаттыгы үчүн эмдөөнүн мааниси тууралуу кеп кылдык. Ал эми ал болчаман алкагында биздин суроолорго Баткен аймактык санепид көзөмөл борборунун эпидемиология бөлүмүнүн бөлүм башчысы Авазбек Исраев жооп берди. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат силерге. Ал эми биз сиздер менен убактылуу гана коштошуп калабыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.